7 каналдын эфирин сайтка саякат программасы улантат. Студияда Азамат Жээнбеков, саламатсыздарбы. Көрсөтүүнү баштап жатып эскерте кетсек, мында кеткен материалдар биздин каналдын көз карашын билдирбейт. Жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын президентинин башкы прокурор Индира Жолдубаеванын кызматына мөөнөтүнөн мурда алуу боюнча депутаттардын басымдуу бөлүгүнүн добушу менен макулдук берилди. Бул тууралуу Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Президенттин аппарат жетекчиси Мухаммедкалы Абылгазиев президентти колдогон депутаттардын колдоосуна ыраазычылык билдирди. Ошентип президент тарабынан Индира Жолдубаеваны башкы прокурор кызмат ордуна мөөнөтүнөн мурда бошотуу чечими кабыл алынып, Жогорку кеңеш депутаттары Индиранын караанын көрбөсө дагы кайыл болуп, сүйүнүп кызматынан алууга эки колун көтөрүп добушун беришти. Тарыхта биринчи жолу президенттин бул сунуштамасы менен Жогорку кеңешке башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматынан бошотууга макулдук берди. Республика Ата журт партиясынын мурдагы лидери, Жогорку кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Бабанов учурда Москвада ишкерлик менен алектенүүдө. Бул тууралуу анын санаалашы парламент депутаты Руслан Казакбаев Азаттыкка билдирди. Ишкерлик гана кылып жатат, саясатка аралашкан жок, качып да жүргөн жок. Москвада өз кеңсесинде иштеп, дарыланып да жүрөт. Ал майда ишкер эмес, чоң ишкер экенин билесиңер. Саясатта жүргөн кезинде эле ишкерлик жаатында кыялданган көп долбоорлору бар эле. Азыр ошону менен алек. Жолугуша элекмин, телефондо сүйлөшүп турат. Кыргызстанга качан келет же келбейт, билбейм. Өмүрбек Бабанов 2017 жылдын күзүндө өткөн президенттик шайлоодо ат салышып утулган. Андан соң чет өлкөгө дарыланганы кеткени кабарланган болчу. Декабрдын соңунда өзү саясаттан чыкканын жарыялаган. 19 январда Борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидерин өз арызынын негизинде Жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан. Бабановдун Кыргызстандан качып кеткенине жарым жылдын жүзү болуп баратат. Ага чыгып кетери менен эле улут аралык мамилени козготуу боюнча Ошто сүйлөгөн сөзү бузукулук чакырыгы үчүн кылмыш иши козголгон болчу. Бабанов качып кеткенде башка атка минерлер сыяктуу эле ок тийди, ооруп жатам деген шылтоону айткан. Бирок анын бул жомогуна эч ким ишенген эмес. Оорубай эле Орусияга баргандан көп өтпөй Чехиянын дүйнөгө аты чыккан эң атактуу Карловы Вары Крор шаарында өзүндөй болуп шайлоодон кийин куйругун түйүп, Кыргызстандан чыга качкан Фархат Иминов менен эс алып жүргөнү боюнча маалыматтар чыккан. Бабановго жакында эле Канат Исаевдин айыпталган шайлоодон кийин мамлекеттик бийликти басып алуу боюнча да кылмыш иши козголгон. Бабанов ал кылмыш иши боюнча өз пикирин өтө күлкүмүштүү, өтө жийиркеничтүү кылып пикир айткан. Маңыздап айтканда Канат Исаевди тааныбайм дегендей эле кеп айтып, бетбактык кылды. Айла жок экен. Андан көрө Исаевге ишенип акча бергем. Акыры ит эле болдум десе чындыкты айткан болмок. Кыскасы мына ушул эки чоң кылмыштуу иши боюнча Бабановго кылмыш жаза кодексинин бир эмес, бир нече беренелери менен кылмыш иши козголду. Бирок УКМК ИИМ аны эмнеге издөөгө албайт, эмне үчүн Интерполго бербейт, орустардын ФСБ, МВДсынан жардам сурап, кармап келип, каматса болмок. Ушунча беренелери менен кылмыш козгоп коюп, кылмышкерди издөөгө албаган бийлик, анын камчысын чапкан УКМК өздөрү мыйзамды бузуп жаткан жокпу? Же жогорку даражалуу адамдардан добро болбой жатабы? Же Бабанов өзүн кылмыш жазасынан сактап калуу үчүн кызыктуу, пайдалуу сунуштарды айтып жатабы? Эми Бабановдо намыс деле жок. Ал чөйлөрдүн жолу менен жүргөндө жакшы көрөт эмеспи? Бүгүн 11 апрелде Жогорку кеңеш президенттин башкы прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан кетирүү сунушун колдоду. Жыйында добуш берүүгө 110 депутат катталып, анын 105-и колдосо, 2 каршы добуш берди. Ал эми жыйынга келбеген депутаттардын арасында Жыргалбек Калмаматов дагы жүргөнү талкуу жаратты. Эске салсак, Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Жыргалбек Калмаматов ушул жылдын 1 январында каза болгон. 19 январда БШК каза болгон Жыргалбек Калмаматовдун депутаттык ыйгарым укуктарын токтоткон. Учурда анын мандаты эч кимге тапшырылбай элек. Айрым саясатчылар депутаттык кызматын бизнес көрүшөт. Ак үйдө олтуруп ортомчулук кылып тыйын табышат. Көбүнчө кирешелүү ишканалар менен ишкерлердин кызыкчылыгын коргошот. Кээде өзүлөрү кызматын сунуш кылышат. Акысына кызыл пул же ишкана болсо өндүргөн товары менен алышат. Кызматынан баш тарткандарды парламент трибунасынан пайдаланып ур токмокко алышат. Такыр көнбөгөндөргө салыкчы, бажырчыларды баш кылып санэпидемстанция, өрт өчүрүүчүлөрдү төш кылып барып текшергиле деп кат жазып талап кыла башташат.
Акыры көндүрөт, же ишкана жабылып жок болот. Депутаттарды мындай аракетинен канча инвестор Кыргызстандан качты ким билсин. Бирок мындай жагымсыз көмүскө бизнес бар экенин эч ким тана албайт. Жакында депутат Зияйдин Жамалдинов түштүктө цементтин баары сыртка сатылып кетип жатыптыр деп жокеде айгай салды эле. Бизге түшкөн маалымат боюнча депутаттын Түштүк Кыргыз цемент ишканасына асылганынын себеби башка да экен. Угушубузча эл өкүлү Кызылкыядагы заводдон 100 000 тонна цемент сурайт. Аны өзбекстандык фирмаларга сатмак. Кызмат акысына ар бир тоннага $5 отуруп $500 000 иштемек. Өзү барбайт, эл чыгылып заводко инисин жиберет. Жаз мезгилинде курулуш сезону башталып цементтерге суроо талап өсөт эмеспи? Андыктан завод сыртка чыгаруу чектелгенин билдирип, депутаттын өтүнүчүн аткара албасын айтышат. Сезон башталып, иш кызыганда кезексиз кирип кеткенге болбойт. Мындай отказга көнбөгөн депутат парламентте айгай салып, калпчынын аралаштырып заводко наез кыла баштаптыр. Зияйды мырзанын бул жоругун жаңылып калыптыр деп байкабай деле коймокпуз. Бирок бул анын депутаттыгынан пайдаланып бизнести саган алгачкы эле ишмердүүлүк эмес. Буга чейин Газпром Кыргызстан ишканасынан ушундай эле ыкма менен күйүүчү май талап кылганын уккан элек. Тогуз-Тороо районунун тургундары ишкананын имаратына өрт койду. Бүгүн 11 апрелде Тогуз-Тороо районунун тургундары GL Макмал Developing ишканасынын кайрадан иштешине каршы болуп, митингге чыгышты. Жергиликтүү тургундардын айтымында, митингге чыккандар ишкананын имаратын өрттөп салышты. Нараазычылыкка чогулгандар ишкананын өкүлдөрү элдин талаптарын аткарбаганын айтып, имаратты өрттөп жиберишти. Чогулгандар өздөрүнүн талаптарын айтышууда. Болжол менен митингге 800дөн ашуун эл чыкты дешти жергиликтүүлөр. Буга чейин заводдун иштөөсү калкка зыянын тийгизет деп нааразы болгон тургундар 1 мартта митингге чыгып, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө мөөнөт берип тарап кетишкен болчу. Жаңыдан курулуп жаткан заводду июнь айында ишке киргизүү пландалып жатат. Алтынды ылгап алуучу завод айына 165 кг алтынды ылгоо мүмкүнчүлүгү бар экени айтылууда. Кыргызстан профсоюздар федерациясы дегенде жакшы, мактоого татыктуу сөздөр, ойлор тилекке каршы келбей калды. Кыргызстан профсоюздар федерациясы дегенде анын шайланган эмес, дайындалган төрагасы Баншик Мирбек Асанакунов эске келет экен. Кыргызстан профсоюздар федерациясы дегенде ал уюмдун ичинде гүлдөгөн өтө чоң коррупция элестесе болот. Жакында Чириседа федерациянын кеңешинин мүчөлөрүнө катардагы профсоюзчулардан кайрылуу болуптур. Ошол кайрылуу биздин редакцияга орус тилинде кат-катарда келди. Карапайым профсоюзчулардын арыз муңу боюнча Мирбек Асанакунов накта боткону кайнатып жатыптыр. Ал биринчиден Кыргызстан профсоюздар федерациясынын курамына кирген Кыргыз курорт туризм башкармалыгын жоюп салыптыр. Ал башкармалык эмгекчилердин санаторий курорттордогу эс алуусун жана ден соолуктарынын чыңдоо дарылоосун пландап, даярдап, камсыздап, элдердин камын коргогон чоң иш кылган чакан башкармалык эле. Жоюу чечими тартипке дал келбей Асанакунов менен жеке кабыл алынган ал киши кеңештин мүчөлөрү менен акылдашпай туруп, көбү жок учурда айрымдардын телефон аркылуу эле ооз эки макулдугун алып чечип салыптыр. Мирбек Асанакунов КПФны башкарып баштаган күндөн бери азыркы күнгө чейин Кыргыз курорт туризм башкармалыгында 115 миллион сом кредиторду карыз бар эле. Анын ичинен 83 миллион сом дебиторду карыз болчу. Ортодо 32 миллион сом түшүнүксүз түрдө асманда калып калды. Кайда кеткени белгисиз. Ушул олчойгон акчаны сол жакка кеткенин жабыш үчүн Асанакунов шашкалактап Кыргыз курорт туризм башкармалыгын жоюуга шашты. Ал эми экинчиден болсо, Мирбек Асанакуновдун башкармалыкты жоюу чечимин кабыл алган дагы бир себеби бул анын профсоюздук пансионаттарга, санаторийлерге жеке кызыкчылыгы бар экени. Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборунда 2,2 миллион сомго тете товардык материалдык баалуулуктардын жетишпестиги аныкталды. Бул жөнүндө эсептөө палатасынан билдиришти. Баса, эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмү тарабынан 2017 жылга Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борборуна аудит жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө Ош облустук кургак-учукка каршы күрөшүү борбору тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамы одоно бузуу менен сатып алуулар жол жоболорун жүргүзбөстөн товардык материалдык баалуулуктарды, жумуштар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алгандыгы ашкереленди. Буга улай бухгалтердик эсеп жана каржылык отчетторду түзүүдө дагы туура эмес маалыматтар камтылып, мунун кесепетинен товардык материалдык баалуулуктардын 2252,3 миң сомдук жетишпестигине жол коюлган. Ошентип аудиттик материалдары укуктук баа берүү максатында укук коргоо органдарына жөнөтүлмөкчү. Бүгүнкү интернет жаңылыктары мына ушулар болду. Эсиңиздерге сала кетсем, бул материалдар ар түркүн расмий сайттардан алынды. Студияда Азамат Жээнбеков болду. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.